Саламатсыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр? Баткен облусунун аймагындагы жароокер же болбосо жаратман инсандар тууралуу көрсөтүүбүздүн алгачкы берүүсүн сиздерге сунуш кылмакчыбыз. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө биогумус өндүрүп, органикалык жер семирткич менен бүтүндөй өлкөнү камсыздоо демилгесин көтөрүп чыккан легендарлуу Райхан Салиева эжекебиз жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Андыктан экранга жакын келип, бизден узабай, биз менен бирге болуңуздар. Каарманыбыз легендарлуу Райхан Салиева Кадамжай районунда жашайт. Өмүрүнүн бир да мүнөтүн текке кетирбестен элине эмгегин арнап келген жароокер айым Кадамжай районунун Кызыл Булак айылында туулган. Айымдардан чыккан атактуу агрономубуз жогорку окуу жайды артыкчылык диплому менен аяктаган. Жүрөгүмдүн түптүбүдөн жаңылык жаратып турам. 82-83 жылдары мен өзüm жогору маалыматтуу агрономмун, 2 институт бүткөнмүн. Фергана шаарында биология основном сельское хозяйство деген факультети, пединституттун факультетин бүтүргөнмүн. Андан кийин бул агрономдукка өтө мен кызыгуум күчтүү болуп кетип, анан Ташкентке барып, Айыл чарба институтунун агрономия факультетин бүтүрүп, ошол Ташкентте окуп жүргөндө Өзбекстанда абдан айыл чарба көңүл буруш күчтүү да азыр ушул күнгө чейин. Ошондо мен Жызакта болдум, Сурхандарыйда болдум, Алтарыкта болдум, Рыштанда болдум. Ошол неде мен абдан жакшы менен Өзбекстанда кесиптештеримден жакшы үлгү алдым, тажрыйба алдым, опыт алдым дегендей. Анан Өзбекстанда дагы иштедим. Өзбекстанда Шарап Рашидовдун секретарь грамотасын алдым. Ушундай жерлерди культивация кылат эдем, абдан укмуш культивация кылып койчу эдем. Өзбектер мени өтө бийик деңгээлде сыйлаа жеде да. Анан Кыргызстанга өттүм. Кыргызстанга 80-жылдары Кыргызстанга өтүп, бүргөндү сапкозу жаңы эле өздөштүрүлүп аткан мезгил экен. Анан бүргөндүгө келип туруп, бүргөндүдө агроном энтомолог болуп иштедим. Жашоосунда жаңылыктын жарчысы болгон Райхан Салиева ошол кезде эле буудайдын түшүмдүүлүгүн 80-90 центнерге, дандык жүгөрүнүн түшүмдүүлүгүн 200-220 центнерге, жашылчалардын түшүмдүүлүгүн 1000 центнерден жогоруга жеткирип, түшүмдүүлүктүн 10-15 эсе жогору болушун далилдеп, айыл чарбасын көтөргөн. Ал жерде дагы абдан жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп бердим. Жүгөрүн түшүмдүүлүгүн өтө жогору деңгээлге чыгардык. Пакта менен иштештик, пактаны дагы түшүмдүүлүгүн өтө жогору деңгээлге чыгарып, жакшы иштеп, жакшы немелерге, ийгиликтерге жетиштим. Анан негизи мен ушул эмгек жолумдун эң бир жакшы Кыргызстанда чоң курулуш болгон жылдары 92 жылдан ушул күнгө чейин десем эле мен жаңылышпайм да. Абдан жакшы рекорд коюп иштедим да. Ошол жылдардан 7 жыл бою Кыргызстанда бир дагы агрономду алдыма ат салдырбастан катып иштеп турдум. Менин бул түшүмдүүлүктү мисалы үчүн 1 гектар жерден буудайдын түшүмдүүлүгүн 90 центнерге чыгарып бердим. Мен дыйканчылыкты абдан жакшы билем. Жер айдаштан тартып бышканга чейинки бүт технологияны ушунчалык аябай сонун мамиле жасайм. Бул эгинтикте кайсы мезгилде сугарыш керек, кайсы мезгилде буларга жер семирткичти бериш керек, кайсы мезгилде буудай пишип атат, кайсы саатта, кайсы моментте, кайсы күнү мен түшүмдү жыйнап алыш керек. Буларды мен бүт вегетативдин немелерин, сезондорун бүт баарын жакшы билем да. Которуштуруп абдан жолго коёмун. Айдоодо абдан жакшы үрөөнүн сапатыга абдан көңүл бурамын. Абдан бул немелердин баягы зыянкечтерге катуу көзүмдүн ушу карайгычы деп сатып зыянкечтерди түшүрбөгөнгө аракеттенемин. Кайсы убакта суу бериш керек. Бүт кыскасы өсүмдүктөрдүн өтө жогору деңгээлде түшүм беришинин бардыгыны мен өзүмдүн балдарымдай жакшы сүйүп, жүрөгүмдүн түптүбүдөн жакшы мамиле жасаймын. Ошондуктан мен абдан жогору деңгээлде көрсөткүчтөрдү жеткизип бердим. Айыл чарба тармагында агроном кесибин гана аркалабастан эмгеги менен өзбек, кыргыз улуттар аралык достук мамиленин бекемделүүсүнө да зор салым кошкон. Красный водопад деген бир неме экем да, буудай экем да.
ошол Красный водопад 1 гектар жерден 12 тоннаганмын. Жөн эле шыгырап немесini көтөрө албай калган. Бүт техникалардын баарын Өзбекстандан алып чыгат дем. МТЗ 80 трактор дагы Өзбекстандан чыгат эле. Культивация дагы Өзбекстандан чыгат эле. Мала дагы Өзбекстандан чыгат эле. Комбайн дагы Өзбекстандан чыгат. Кыргызстанда эчтеке жок. Жөнөкөй бир баягы 28 трактор деле жок эле да. Бүт баары талан тараж болуп бардак болуп кеткен да. Бүт Өзбекстандан алып туруп өз убагында мисалы үчүн мен жүгөрүн эккенде ошо Өзбекстан техникаларынан пайдаланып булар менен бартыр кылчу элем. Алар техникаларын берчү эле. Нормада минералдык жер темирткичтерди нормада пайдаланчу эдим. Кыскасы минералдык жер темирткичтерди абдан аз колдончу эдим. Ошол чимеянда бүт тооктардын кыгын алып чыгып туруп шабат кылып агызат элем да. Ошондон булар эбегейсиз немени түшүмдүүлүк көтөрөт да. Бул органика жөн көтөрөт түшүмдү. Анан өз убагында, өз мезгилинде барып туруп булар менен келишим түзөт элем. Силер менин бул жеримди айда бересиңер. Культивация кылып бересиңер, чизил кылып бересиңер, оруп бересиңер, силосто бересиңер. Комбайнда будайды оруп бересиңер. Келишим түзүлөт деди. Келишим түзүп туруп мен райкомду ошо райком биринчи секретарга кирип, түздөн түз ушул немемди сунушумду койчу элем. Булар менен өндүргөн бүт неменин силоско жүгөрүнүн немелерин бүт барын алып кетчү да. Дал эле калчу эле мага жүгөрүнүн бүт сот немелери, паялары бардыгы кетчү эле. Будайды дагы ошонун бүт самандарын берет эдим да. Себеби ал мезгилде менин мал чарбачылыгы алы өнүккөн эмес эле менде. Райхан Салиева Баткен когалаңы башталганда мээримдүү эне катары мекен үчүн террористтер менен кармашып жүргөн аскерлерге жабыркаган аймактын жашоочуларына өтө чоң суммадагы гуманитардык жардамын көрсөткөн. Ал өзүнүн 1999 жылдын сентябрь айында аскерлерге, качкандарга кийим-кече, тамак-аш сыяктуу бир топ жардамдарын алып барып, тоо жаңыртып ок атылган талаада өткөргөн күндөрүн мындайча эскерет. Анан биз аялдар менен барганбыз. Бүт баягы ишкер аялдар, элитный аялдар бары чогулуп барып, шуну өзүбүз көзүбүз менен көрөйлүк деп мен өзүм команда түзүп алып барганмын да. Энелер жүрөгүңөр ойгоңлачы, шуларды көрөйлүкчү, уктабагыла, силер кандай уктап атасыңар? Шундай согуш болуп атат, кырылып атат, балдарды инвалид болуп атат, өлүп ататтар. Барганда ушундай молодо кып-кызыл зоо. Зоодо шунчалык атышуу болуп атат, заңгырап атып атат. Булар террористтер бул жакта, биздикилер бул жакта атышуу болуп атат. Анан мен табакалыга салдым. Табакалыга салып туруп, 200 солдатка менин эң бул согушка киргендигимдин эң бир немеси солдаттар ата-энелерге, сүйгөн кыздарга, аялдарга маалыматты билдириш керек. Маалыматты жеткириш керек. Мен буларга 200 солдатка бүт кичинекейден кылып туруп, жанга өрүк алма шундай кылып туруп конверт, китеп, ручка шуларды алгам да. Шуларга жетиш керек. Булар ата-энеси кыжалап боостон жазып, ата-энеси окуп туруш керек. Биз ушул 200 бирок мен ошол жерде турган командирлер менин киргениме абдан каршылык көрсөтүштү. Бирок мен айттым, мен эркекмин дедим. Мен аял эмесмин, коркпогула дедим. Керек болсо менга куралды бергиле, мен дагы барам, атышамын. Ушунчалык акыбал болсо мен кантип кетемин? Мен айттым, булар түшүнүштү, барып ушул 200 метрде басканда абдан күчтүү кагылышуу болуп кетти. Бүт заңгырап, от немелери атылып, анан ошол жерде мен кичине өзүмдөн кетип калып туруп окшойт. Анан кайрадан мени часкап кирип коюштулар. Анан частан эле чыгарып, неме чыгардым да, чапжакта бир үйдө бир мындай элдер кужур кылып эле бир солдаттары бир башкача бир терс көрүнүштө бир немелер болуп атат да. Анан ошол жерде Абдулазиз Юлдашев булардын эң бир командующий, бүт картаны билген, кайсы жерден кандай кылып туруп ошо афгандык немелер менен неме кылышын неме кылган киши атылып өлтүрүлүп турушат. Көзүм менен көрдүм да. Баткен согушу аны өз көзү менен көргөн каарманыбыздын айтымында абдан мааниси терең жана тарыхый артыкчылыктарга ээ. Окуяны жаш муундарга туура жеткирүү карызыбыз жана парызыбыз дейт Райхан Салиева. Тарых кечирбейт да. Анан ушундай деп мен неме кылыш керек. Бул
ham qarz, ham parz. Bunu bir arkada mundarga jetkiliş gerek. Oşo Batken soğuşu bu çınığı soğuş boldu da. Çınığı soğuş bolup çegara payda boldu. Batken soğuşun arkasından. Saldat payda boldu. Köp военный частар bütünдөy nimeler boldu. Oşonun Batken soğuşunun arkasından şunday çegara bölüştürüldü, çegara koyuldu. Kanjalagan balдар atası kap ketiştiler. Jetim bolup kap ketти, kanca. Men Mali Sürüskü batalyonda bilem da bir bala 5 ele gün turmuş kurup turup barıp okuwucu öldü da. Uşol ayal men жылым baram da. Uşul günge çeyin 5 gündük turmuş kurgan kelin barıp kaldı. Jaşı şu 20'dan aşı nimeydi, 40'tan aşı şu da bir nimege jetip kaldı. Aligeçe nime kan жоқ та, turmuş kurgan жоқ та. Кайрымдуулук иштерин жасоону өзүнүн кадимки жумушундай кабыл алган Райхан Салиева буга чейин эле өлкөдөгү мыкты меценаттардын катарын толуктап келгени баарыбызга маалым. Кайрымдуулук жумуштарын көпчүлүк учурда жарыя кылбаган кайрымдуу каарманыбыздын бул иштери башкаларга үлгү катары болсун деп кызыгып, ири кайрымдуулук иштерин жасоого эмне түрткү болгонун сураганыбызда төмөнкү жоопторду уга алдык. Суроолоруңа мен мындай деп жооп берет элем да. Men kiçinemden şu kıyınçılıklarda körüp, bayağı ters, men ata-eneme kembagalçılığını nime kılışıp, nimeler meni tarbiyelep koyganda. Men şunçalık kiçinemden çeçek edim da, çeçek edim. Bir günde 3. klasta okuymun, 30 sotik, 40 sotik tamekini çoğattım da. Ol bayağı men çoğurganın orunda aytpa gele belim dagı orup dedi da. Adamdardın söylegen nemesi kemsitkeni meni küçet ötedi da. Meni tarbiyelap taşladı da. Ali geçip kanımda turат da bu nerse hiç çıkpaydı. Men Rayhan bolup jaralıpmın. Oşo 3. klastan uşul күнгө чейин oşol orada alganda ömür boyu men Alçarbada işledim. Ömür boyu elge kızmat kılıp berdim. Birinciden men mektepte okup жүргөн mezgilimde men ata-enem aptan onday kolu juka erteden kechke çeyin atam onda kolpay bagandayımday деген nerseler bolgon emes da. Erteden kechke ellerдің malını bagıp anan bayağı tikendu karagan otun dep koyuyordu. Karagan otundu eşektin eki nemesiga kolu menen orok menen koluga tikenderi kirip ap gelip meni bakkanda men bak bilem da. Tan kıyınçılık menen bakkan mektepte dagı jakşı okuyt elem. Anın bayağıday mugallimderdin, ekonomistlerden, endi bayağıday kişine bir koluda ballardın balдар kızlar menen çok işteyttim men zagara jetelem da. Zagara jeye berip tаңдайларым teşilip ketedi dedi. Oşo zagarandagı jutkanга nime keyip kılattım da jutup koysam oy şu nerse ketip kaldı dep. Onu meni atam oşol otumda alıp gelip eki zagarandan almaştırat eken da. Eki nimege almaştırıp apam juktun kataga katıp koysa nanda. Atam men apam şu kızım jesin de özleri jeyet eken da. Каарманыбыздын бейнеси менен таанышып олтуруп, анын изденүү менен өткөн өмүрү жароокер, жаратман инсан болуусун шарттаганына күбө болдук. Ошондой эле жер жана агрардык реформа биринчи жолу Кадамча районунда башталгандыктан Кыргызстандын башка аймактарында да жандандырууну колго алып, жол жобосун көрсөтүү менен бирге дыйкан фермерлер менен өз тажрыйбасын бөлүшүп турган. Аппа Жумагулович премьер-министр болуп турган мезгилде birinci Kırgız Amerika Birleşken Komisyası Kırgızstan'a birinci jolu Amerikalıklar kredit tap kelgen 3% menen kredit tap kelgen. Oşonda Appa Jumagulович meni çakırtırdı Bişkek'e. Çakırtırıp sizden nemеңizди proyektiniz mağa jagat aptan proyekti жазып ушул комиссияга киргизимчи dedi. Proyekti жазып киргизгенде Amerikadan 6 bizden 6 komissiya болгон da. Amerika'nın 6 elemesi büt barlığını menikin aptan jogorу dengelde nemege 5 neme menen baba menen proyektimdi koldup koyuştular. Proyekt ötüp ketti. Kaliforniya çerbi keldi. Bular neme kılıp turup bizge neme kılıp turup çerbini jönötүskөнү menen birlikte oşol jerde eki okmuştuğunu dağı jönöttü.
Мен технологиясын билбейм деп айттым да. Муну кандай кылыш керек? Алар абдан ушул америкалыктардын дагы мага немеси күчтүү болуп кетти. Изденүүдөн жаралган изги ийгиликтердин эң ири өлкөнү катары агроном Райхан Салиева алгачкылардан болуп өндүрүүнү колго алган биогумус органикалык жер семирткичин айтууга болот. Бул анын айыл чарбасына болгон эң негизги эбегейсиз салымы, өзгөчө пайдалуу жана экологиялык жактан таза, курамында уулуу заты жок органикалык жер семирткич биогумусту ойлоп таап, учурда аны толугу менен жайылтылуусун иш жүзүнө ашырып колдонууга киргизген. Мен ошол Бишкекте жүргөндө, Американын посольствосу менен сүйлөшкөндө, ошол жерде менин сүйлөгөн сөздөрүмдүн бүт бардыгын диктофонго жаздырып, Америкага барып, Кыргызстандагы Сөөлжан баккан эже деп Американын газетасына жазып чыгышыптылар. Мен Кыргызстанды Америкага даңгазалап койдум мен. Жөн эле Америкага даңгазалап, ушундай немелер чыкты деп иштеп атат деп неме кылышты. Анан байма-бай проект жазып, мен иштин жүрүшүнү, иштин көзүнү билген кишимин да. Ошол Германияга неме кылдык, проект жаздык. Америка немеден биздин Кыргызстанда канча консул отурат Бишкекте. Мага тиешелүү немелердин баарыга киремин. Мен Америкага барып, Германияга барып, Кореяга барып, өзүмдүн канча акчаларымды кеткизип неме кылбастан эле консулга кирип маселени чечемин мен. Чечиш милдеттүү түрдө чечилет да. Мисалы үчүн Американын немеси мен абдан көп проекттерди өткөрдүм да. Жер бул ааламга келген кут. Ал эми органика ааламды сактап турат деп эсептеген Райхан Салиева биогумус келечекте кандай гана рынок болбосун, талапка ылайык мөмө жемиш жашылчаларды өндүрүүгө жардам берерин белгилейт. Биз жылдар бою жерди туура пайдаланбай келдик. Нормадан ашыкча Советтер Союзу тарап кеткенден кийин нормадан жерди биз ааламдан келген кут бу. Ааламдан келген кут катары пайдаланбастан айылдардын тоого көтөргөн материалдары сыяктуу пайдаланып калды. Мен ал далилдеп берем да. Жерди эбегейсиз биз нормадан ашыкча, нормадан 2 эсе 3 эсе ашыкча минералдык жер семирткичтерди бердик. Уулуу химикаттарды бердик. Жер тирик организм. Жерди багып турган кызыл сөөлжандар, бактериялар, микроорганизмдер бар. Жер тирик организм, жерди ошолор багып турат, ошол каражаттар. Бирок биз ошол каражаттарды нормадан ашыкча берип отуруп, бүт баарын өлтүрүп салдык. Азыр жерди баккыда эчтеке калган жок. Жер ооруп атат, абдан катуу ооруп атат. Энди биздин саган жер семирткичтерди жер өзүгө ала турган даражасы калбады. Ошо жер жемиштерге бергенибизде, ошол жер жемиштер өзүгө алып туруп, бышкандан кийин 4 эсе нитраты менен чыгып атат. 4 эсе уулуу адамдын организмин ууландыруучу бүт заттар менен чыгып атат да. Биз ошону жеп атабыз да. Ошондуктан азыр оорубаган жан жок. Бүт баары ооруп атат. Калифорния сөөлжандын бул түрү биздин жашоого эң пайдалуу, анткени булар күнүмдүк турмушта колдонулуп ташталган калдыктарды, малдан чыккан, ашканадан чыккан калдыктарды жеп бизге эң керектүү жер семирткич өндүрүп берет. Анын курамында бир да химиялык зат жок. Бүт миллиарддаган, триллион санга чейин жеткиздим муну саныны. Ошол Советтер Союзу дагы эң биринчи орунда кетип аткан, рекорд коюп аткан биздин чарба болгон. Сөөлжан өндүрүү боюнча өтө күчтүү темпте кеткенбиз. Бул калифорнийский червилер табияттагы табигый калдыктардын баарын жейт. Кыскасы бул капиталдан кийинки экинчи орунда турат да, капитал товар оборот. Бул сөзсүз болуш керек. Экинчи орунда органика турат. Не себептен органика турат дегенде, бул органика ааламды сактап турат. Ааламды сактап турат, экологияны сактап турат. Ушул сөөлжандардын жеген тамактары бүт табияттагы табигый калдыктардын бүт баарын, синтетиканы, металды жебейт. Ондон башкалардын бүт баарын өзүнүн организминде жеп, кайра иштетип жүрүп, эбегейсиз, баа жеткиз, курамында нитраты жок,
биогумусту өндүрүп берет да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин өлкөбүздө жаратман адамдар, жароокер инсандардын ушунчалык көп экендиги кубантат. Алардын дагы бирөөсү мына ушундай сиздер көрүп турган аппаратты ойлоп тапкан. Бул аппарат болсо биогумусту таза түрдө элгеп, ушундай абдан сонун биогумусту чыгарып алганга жардам бермекчи. Райхан Салиеванын биогумус өндүрүүсүн үй бүлөсү жакшы колдоого алган. Кирешелүү бизнести өнүктүрүү, аны сатууга чыгарууга даярдоо жумуштарын толук аткарат. Бул аппарат койгондо дагы мына уклон менен турат да. Уклон менен көп уклонду дагы мындай көп кылса дагы чыгарбай эле успетепке чыгарып таштайт же. Көп отводко чыгарып таштайт. Буну дагы мындай өзү коюп атканда нормалдаштырып коюп, азыр мына кичинекей уклон болуп атат, ушул болот, нормально. Бир күрөктө 4 кг менен 5 кг аралыгында таштап, утуруп таштап тура берем. Какой-то определенный секунд, 2-3 секунд аралыгында, 3 секунд аралыгында таштап тура берем. Жерди келечек моундарга өз калыбында өткөрүп берүү керек деп эсептеген каарманыбыздын артында көптөгөн шакирттер тарбияланып чыгууда. Райхан эже өзү да, уулу да билген маалыматын тажабастан ар бир кызыккан инсанга түшүндүрүп айтып берүү аракетинде экени, адамгерчиликтин, кенендиктин, өзүнө каалаган нерсени башкаларга да каалай алган асыл сапаттардын бар экени да ийгиликке жетелей тургандыгын айгинелеп турат. Бардык эле нерсе сразу эле болуп калбайт. Бунун бардык нерсенин өзүгө жараша эмгек талап кылат. Бул деле эмгеги бар. Көп деле эмеси жок. Сууну бериш керек убагында. Кыгыны жок болсо кээде сатып алып атпайбыз биз. Ошого расход кетет. Электр энергия, физический труд дегенде кээде ишчилер иштеп калат, аларга акча төлөп беребиз. Бүт расход дем, мешок сатып аласың, жип сатып аласың, бүт эле жакшы. Аракет кылса болот да, аракет кылып, кичине жылыш кылып, ошол үйрөтүп, бүгүн кылсаң эртең кийин да бирөөгө айтып, нетип түшүндүрүп, ошентип кичине сатасыңбы, кандай бир ошондой жолдорун акыса болот. Бир эле Кыргызстанда эле эмес, бул уже Өзбекстан, Тажикстандарда уже эмелер бар. Ошолорду предлагать этип, көрсөтүп, түшүндүрүп, оңой жактарын, плюс минус жактарын баарын айтса. Кээ бирөөлөрү бар да, мындай чынын айтып сурашпайтчы. Мен көбүрөөк баягындай мен алдайт экен да, сурайт экен, бирок мен билем онучу. Мен жалпыга бирдей эле айтышым керек да. Бул милдет мен кылуутамбы? Значит, мен элдерге жеткиришим керек, маалымат так жеткиришим керек да. Мен баягындай жок, андай нерсе билбем, андай нерсе колдонбоймчу. Көп звонок кылышат, сурашат. Мен өзүм кандай практикамда кандай өссөм, ошондой кылып айтып берем. Ушул яман кандай кылыш керек, жаңы технологиялар чыгып атат, азыр ошолор кантип өздөштүрүш керек. Ошолор дагы өзүмдүн баарыча ушу кылып аткан азыркы убакка чейин ушу опытымдын баарын айтып келем. Баарын айтып келем. Сөз ол эми бирөө жакшы ниет, жакшы максат менен кылам деп атса, кантип айтпайсыз? Айтып бересиз. Жакшы болсун дейсиз. Ол деле жакшы болсо, мага да жакшы болот, жакшы сөз келет. Мага мен айтпай эскербей айтсам болот калат. Жаратман инсандын дагы бир ишкердик багыты Калифорния сөөл жандары менен азыктанган органикалык, таза жана ден соолукка өтө пайдалуу балык чарбасын баштагандыгында. Алгач өз үй бүлөсү үчүн гана балык багып баштаса, бул көптөгөн кызыккандар үчүн кирешелүү булак болоору талашсыз. Ошондой эле керексиз деп ташталган пиязды таштандыга айланта койбой, көктөткөн жароокер инсан аз каражат сарптап көп киреше табууга негиз болгон дагы бир ийгиликтүү жаратмандыгынын сырлары менен да бөлүшүп өттү. Элге жагымдуу, элдин жей турган, сүйүп жей турган витамини көп, аптан немеси жакшы да бул. Биздин немелер кыргыздар үргөнгөн мындагы немени аз эле жеп, баягы тамыры менен жеп деп неме кылышаттар, майда немесин. Ага караганда бул 10 эсе немеси күчтүү. 75 сомдон сатамын. 75 сомдон азыр клиент бар. Уже ушул жерде биогумуска келгенче эле гүлдөрүмдү сатылып атат да. Алып атат. Мен гүлдөтүп берем, мен алыр силерге бербейм деп бербей турам. Райхан Салиеванын дагы бир жароокер ишкердиги бул үйүндө гүлдөрдү түрү менен өстүрүү болуп саналат. Гүлдөрдү түрү менен көбөйтүү жана көктөтүү сырларын мыкты билген агроном эжебиздин колунан өскөн гүлдөр да өзгөчө. Райхан Салиевага миң түркүн гүлдөрү эргүү гана бербестен дагы бир киреше булагы катары саналат. Бул гүлдөрдүн түшкөнүгө жарым айдын немеси болду, 20 күнүн үзү болду. 20 күндүн ичинде ушунча секерек менен неме болду да, бизнес болуп атат да. 20 күндө бул
мындай акылга сыйбаган нерсе да, ошол акылга сыйгыздырып берип аткан бүйөгүңүз болуп атат да. Каарманыбыз Райхан Салиеванын 45 жыл ичинде жасаган эмгектеринин үзүрү бааланып, бир катар ардак грамоталар менен сыйланган. Мыктынын мыктысы, жылдын меценаты наамдары берилип келген. Ошондой эле Борбор каладагы эң көрүнүктүү Фучик сейил багына түбөлүккө өчпөс болуп ташка аты жөнү калтырылган. Мындан сырткары эне даңк, мээримдүүлүк, бүргөндү 40 жылдыгы, Ала тоонун айымы, айыл чарбанын отличниги, улуу ата мекендик жеңиш күнү, Баткен согушунун ардагери, жаштарга патриоттук тарбия берүүдө эмгеги төш белгилери менен сыйланган. 14-жылы дүйнө жүзү боюнча Кыргызстанга жардам берген меценаттардын жылы болду да. Ошолдо бүт Кыргызстанга келген бардык немелер Аравиядан, Россиядан, кыскасы Кыргызстанга дүйнө жүзү боюнча жардам берген жылдын меценаты өттү. Мунун жетекчиси Аскар Салымбеков болду. Аскар Салымбеков өткөрүп, бүт ошол немелер меценаттардын бүт баары келди да. Ошонун ичинде дагы Кыргызстанда эң алдыңкы биринчи орундагы жылдын меценаты деген наамды утуп алдым. Мынакей. 2014-жылы экен. Жылдын меценаты деген наамды утуп алып туруп, анан өтө баалуу сыйлык төш белги бериштилер. Анан Фучикада биздин атыбыз бар. Ошо меценаттардын атыны койгон. Ош базарынын немесиндеги жогору жакта Быкыныдагы Фучика паркыда биздин немебиз бар. Бюст деп кандай немеси бар. Ошол эле эстен чыкпай турган ошо баалыгынан баалуу не болду. Бул наамды аганымдын немеси Баткен согушуда Коогалаңыда абдан көп суммада жардам бергендигин бүт бардык архивден чыгып калды да. Чыгып ошолор неместе мен Кыргызстанда дагы биринчи жолу жылдын меценаты деген наамды алдым. Жароокер айым Райхан Салиева учурда илимпоз катары бир катар илимий эмгектердин үстүнөн иш алып барууда. Легендарлуу агроном Райхан Салиевада катылып жаткан сырлар көп экендиги, аны ачып көрсөтүү, кадыр баркына жетип, пайдаланып, үйрөнүп, башкаларга үйрөтүү зарылдыгы бар экени айтпаса да акылы жеткен ар бир инсанга маалым. Чөлдү гүлгө айланткан, жоктон барды жараткан, көрүнбөгөн аз акчадан баа жеткиз киреше тапкан мындай инсандар кылымда бир жаралары калетсиз. Жан дүйнөсү жандуу энциклопедия сыяктуу жаңылыктарга, ачылыштарга жык толгон жароокер каарманыбыздын табылгыс бул баалуулуктарын аздектеп, айыл чарба багытындагы ийгиликтери менен изденүүдөн тапкан илимий эмгектерин даңктоо келечек муундун алдындагы парзыбыз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер биздин Жароокер теледолбоорубуздун алгачкы каарманы менен бүгүнкү көрсөтүүдөн кеңири тааныша алдыңыздар. Көрсөтүүнү мен Канышай Ашимова алып бардым. Ал эми бизге жардам берген бул Эрнис Азамат уулу жана Расул Каныбек уулу болду. Кийинки көрсөтүүдөн амандашканга чейин саламатта калыңыздар.